Ош шаарынын аймагын 17 чакырым аралап өткөн жалгыз Акбура дарыясы толугу менен тазаланып бүттү. Аткарылган иштер менен өлкө башчысы Садыр Жапаров Ош шаарына болгон иш сапарынын алкагында таанышып чыкты. Анда аталган дарыя буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын оор техникалар менен тазаланган болчу. Азыркы тапта дарыя бир нукка келип, шаарга өзгөчө көрк берүүдө. Акбура дарыясынын жээктерин тазалоо жана иретке келтирүү иштери жаңы баскычка чыкты. Мамлекет башчынын жеке колдоосу астында жүрүп, дарыянын нугунан 323.510 тонна таштанды чыгарылды. Президент суу объектилеринин абалын жакшыртуу, бул мезгилдин кечиктирилгис талап экенин, бардык чаралар өз убагында көрүлүш керектигин баса белгиледи. Акбура дарыясын президент өзүнүн фондунан акча каражатын бөлүп берген. Ал жерде үнөмдөп бир топ каражат ачты. Кудай буюрса, президентибизге Акбура дарыясын көргөздүк тазалангандан кийинкисин. Азыр эми бул жагындагы ошол Озгур жакта карап дагы Акбуранын башына чейин тазалоо иштерин улантыкыла деген тапшырманы койду. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен бирге аны улантабыз. Аймак 4 негизги участкага бөлүнүп тазаланды. Айрым жерлерде түбү 2 метрге чейин тереңдетилип, эрозияга кабылган жээктер калыбына келтирилди. Шаар бийлиги бул иштер экологиялык абалды жакшыртуу менен катар жазгы сел коркунучун алдын алууга да өбөлгө түзөөрүн белгилейт. Келечекте өзүңүздөргө малым болгондой, ошо Акбура дарыясыны жана жээктери аябай желип кеткен да, баягында эрозияга пайда болгон. Биз ошол жергиликтүү бийликке сунуштарыбызды бердик. Жанагы биздин мониторинг божомолдоо департаменти менен кайсы жерлерге чоң таштар тежеш керек, кайсы жерлерге аткаруу боюнча биз уже сунуштарыбызды бердик. Акбура дарыясы 1984 жылы дарыя макамын алгандан бери бир да жолу мындай масштабтуу тазалоодон өткөн эмес. Шаар тургундары тазалоодон кийин дарыя өзгөчө көркүнө чыгып калгандыгын айтышып, эми мындан ары дагы аны таза кармоо керектигин билдиришти. Анан баягы кетип аткан адамдарды акчадан мурун караганда небе да, ташап коюп өтүп кетишет. Анан көрдүңбү, барып кармап кетет бирбирлерин, анан аяк бияты карата ыргыта беришет. Эми буну таза кармашыбыз керек. Азыркы жаштарга үйрөтүш керек, мусор өргөтпагыла деп. Суу боюнча кармаш керек, усуга аракет кылыш керек. Усуга себеп демилгеч болушуңар керек. Бул биринчи кезекте. Шаарда аралап өткөн Акбура каланын гана эмес, бүтүндөй өрөөнүн климатын жөнгө салып турган уникалдуу дарыя. 2024 жылы катуу жааган жамгырдан улам дарыяда суу ташып, эски борбордук базарды жана бир катар имараттарды суу каптаган болчу. Толбой Бурканбеков, Тейит Тилебалдиев, Ош ТВ жаңылыктары.